Саламатсыңар урматтуу окуучулар, баардыгыңыздар бүгүнкү сабакка куш келдиңиздер. Бүгүн андан ары видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакта биз объекттердин катышы жана алардын көптүктөрү боюнча сөз кылабыз. Буга чейинки сабактарда жалпы объекттер боюнча таанышканбыз, айлана чөйрөдө жана ошол эле биздин сабакка тиешелүү компьютердик объекттер боюнча сабагыбызды өткөнбүз. Бүгүнкү сабакта объекттердин катыштарын жана көптүктөрүн карап чыгабыз. Сабактын максатында 3 максатка токтолобуз. Бул катыштардын ар түрдүүлүгү боюнча, көптүктөр арасында катыштар жана жалпы курамына кирет ошол катыштардын көптүктөрү боюнча. Эми катыш боюнча карап чыксак баардыгыбыз. Катыштардын ар түрдүүлүгү бул адам объекттердин касиеттери жөнүндө гана айтпастан, бул объекттин башка объекттер менен болгон катыштары тууралуу дагы айтып бере алат. Мисалы, Адилет бул Муратбектин уулу болот. Жана ошол эле Актан менен Акылай бири-бири менен дос болот. Эми бул жерде сүрөткө биз маани берип көрсөк, бул жерде Адилет менен Муратбек ата жана уул болот экен. Ушул жерден бул жерден катыш болот экен. Жана ошол эле Актан менен Акылай дос аркылуу бири-бирине катыш болот экен. Бирок бул объектилердин бири-бирине окшош эместиги жана жаш өзгөчөлүгү башка болгону менен бул жерден уул жана дос аркылуу бири-бирине байланышат экен. Эми андан ары бул жерде деле ошол эле мисалдар. Бул жерде Эверест, Элбрус деген эки тоо турат. Эверест Элбрустан бийик деп атат бул жерде. Бирок экөө тең тоо, экөө тең бийик тоолор. Бирок ошондо салыштыра келгенде бул жерде Эверест Элбрустан бийик болуп чыгып атат. Жана ошол эле тарыхый шаарларды көрсөтөт. Бул жакта Ош жана Самарканд. Бул жакта эле ошол шаарлардын бири-бири менен окшоштугу жана тарыхый жактарын бири-бирине катыш болуп атат. Эми андан ары ар бир келтирилген сүйлөмдөгү катыштын аталыштары айырмаланды. Алар эки объектинин арасындагы байланыштын мүнөзүн белгилешет. Катыш бул кандайдыр бир эки объекттин бири-бири менен болгон өз ара байланышы деп түшүнсөк болот экен. Эми бул жерде астындагы мисалга кичине көңүл бурсак, А, Б-дан Д-га чейинки жана калк конуштарынын кээ бирлери темир жол менен байланышканы белгилүү дейли. А калк конушу В-дан Эге чейин бул калк конуштары менен темир жол аркылуу байланышкан. Эми ошону биз атайын схема менен түшүнүп көрсөк, бул жерде мына баардыгы схема менен көрсөтүлүп атат. Бул жерде бири-бирине катыш же болбосо бир байланышты түзүп атат. Кайсыл темир жол аркылуу бири-бирине байланышты түзүп атат. Мына бул жактан көрүп түшүнсөк болот. Андан кийин эгерде объекттердин аттары орундары менен алмашса, кээ бир катыштардын аттары өзгөрөт. Мисалы, бийик жана төмөн. Жана ошол эле атасы болот жана уулу болот. Бул учурда схемадагы аталыштардын багытын же жебеси менен белгилесек болот. Эми бул жерде астында кыскача мисал турат. Бул жерде уурулар боюнча турат. Жакыпбек, ошол эле Богачы, Назар жана Касымбек. Бул Жакыпбектин 3 уулу болуп атат. Андан кийинки Касымбектен тараган эки Асанбек менен Үсөнбек. Бул жалпы бир Жакыпбек деген уурду турган болсок, анын ичинен жалпы аталар бири-бирине катыш болуп, бир тууган болуп чыгып атат. Эми андан ары катыштар эки объекттин арасында гана болбостон, объект менен объекттердин көптүктөрүнүн арасында да болушу мүмкүн. Мисалы, бул жерде лазердик диск бул информация ташуучу болуп саналат. Эгер ошол эле долоон ашу бул Бишкек менен Борбор шаарын эмне кылат? Байланыштырат. Ошол бир эле жол бул Нарын менен же болбосо Бишкекти бири-бирине байланыштырат деп айтсак болот. Ошол эле лазердик диск бул компьютер менен информацияны бири-бирине, информацияны айтканда компьютер менен лазердик дискти байланыштырат деп айтсак болот. Эми бул жерде ошол эле көптүктөр арасындагы мисалга карасак болот. Бул жерде файлдар папкага топтоштурулат деп атат. Бул жерде файлдын ичинде ар кандай маалыматтар жайгашышы мүмкүн. Ал жерде музыка, видео, сүрөт, ошол эле документтер жайгашышы мүмкүн. Бул ошол катышка мисал болот. Бирок жалпы информациянын баардыгы бир эле файлда топтолот. Бул катыш болот. Жана дөңгөлөк автомобилдин курамына кирет деп атат. Анткени машина жалгыз эле дөңгөлөктөн турбайт. Анын ичинде өтө көп
тетиктери бар. Ошол тетиктердин негизинде жалпы бир автомобилди түзөт. Ошонун ичиндеги баардык тетиктер бул бир катышты же болбосо бир объектини чагылдырып атат. Андан ары көпөлөк бул курт кумурскалар боюнча турат бул жерде. Бул ошол жалпы курт кумурскалар деп айта турган болсок, анын ичинен ар кандай түрлөргө бөлүнөт жана жалпы бир катышка ээ болот. Эми бул жерде көптүктөрдү биз графикалык түрдө айланалардын жардамы менен көрсөтүү ыңгайлуу десек, аны башкача ээлердин айланалары деп аташат. Эми бул жерде мисал турат, кыскача ушунун баардыгын түшүнүп алсак болот. Эгерде А жана В көптүктөрү жалпы элементтерге ээ болсо, башкача айтканда, бир эле учурда Ага жана Бга тиешелүү болгон элементтерге ээ болсо, анда көптүктөр кесилишет деп айтышат жалпы. Мына бул жакта эки фигура бири-бири менен кесилип турат. Андан кичине көңүл бурсаңар, бул жерде А электрондук каттардын көптүгү болсо, Б бул орус тилинде жазылган каттардын көптүгү болсун дейли. Эки көптүктүн кесилишине орус тилиндеги электрондук каттар туура келет. Мына бул жерде жалпы эки сызык турат. Эгер көптүктөр жалпы элементтерге ээ болбосо, анда алар кесилишпейт деп айтсак болот. Көрдүңөрбү балдар? Эми андан ары дагы бир мисал көрсөтөйүн силерге. А информацияны киргизүүчү компьютердук түзүлүш десек, жана В информацияны чыгаруучу компьютердук түзүлүштөрдүн көптүгү болсун дейли. Бул эки көптүктөр жалпы элементтерге ээ эмес. Анткени Б көптүгүнүн ар бир элементи А көптүгүнүн элементи болсо, анда Б көптүгү А көптүккө камтылган көптүк деп жалпы айтылат. Ошол Б көптүгү менен А көптүгү бири-бирине байланыштуу болуп калат деп айтсак болот. Эми бул жерден дагы бир башка түрү мисалы бул. А жалпы окуучулардын көптүгү дейли, Б болсо 5-класстын окуучулардын көптүгү. 5-класстын окуучулардын көптүгү бул жалпы окуучуларга камтылган көптүк болуп саналат. Биздин мисалы мектептеги жалпы окуучулардын саны 2000 боло турган болсо, анын ичинен кайра биз бөлө турган болсок, 5-класслардын саны дагы башка бир көптүккө айланат. Эми эгер Б көптүгүнүн ар бир элементи А көптүгүнүн элементи болсо, же тескеринче А көптүгүнүн ар бир элементи Б көптүгүнүн элементи менен А жана Б көптүктөргө барабар деп айтышат. Көрдүңөрбү? Ошондо жалпы көптүктөр бири-бирине катыш болот деп айтсак болот. Эми жагдайга жараша объект бир бүтүн катары каралышы мүмкүн, же андан да майда объекттерге ажырашы мүмкүн экен. Көрдүңөрбү балдар? Жалпы объекттер бири-биринин катышта ар кандай түптөргө, топторго бөлүнөт деп айтсак болот. Эми бул жерде жалпы курамы боюнча, ошол курамдардын катышы боюнча карасак, эгер биз кырдаалга жана жалпы объекттерге бир кыйла кичирээк объекттерге бөлүнүп каралышы мүмкүн. Ошол эле мисалга мектепти ала турган болсок, бул компьютердин саны керек болсо, компьютер бир бүтүн нерсе катары каралат. Компьютердин мүмкүнчүлүктөрүн билүү үчүн анын процессор, эси жана башка катуу диск сыяктуу түзүлүштөрүн, мүнөздөмөлөрүн карап чыгуу керек. Биз жалпы ошол шаардын ичиндеги 100 мектепти карай турган болсок, биз жалпы мектептер деп аталабыз. Жалпы 100 мектептин ичине киришибиз мүмкүн. А бирок биз ошол көптүктүн ичинен эле кайра мектептин ичиндеги объекттерди санай келсек, анда ар бирөөсүн бири-бирин карап чыкканга туура келип калат. Эми карасаңар балдар, сабакты бышыктоодо силер өзүңөрдүн сабакка колдонгон окуу куралдарыңар боюнча көптүк жана курамдарын аныктайсыңар. Ошол өзүңөрдүн окуу куралдарыңарга ар бирине, ар бир катышка 2-3 мисалдан ойлоп табасыңар. Бүгүнкү сабакта биз катыштардын көптүктөрү боюнча жана курамдары боюнча жалпы сөз кылдык. Андан ары силерге тапшырма. Бул китебибиздин 23 беттеги суроолор жана тапшырмалар боюнча 1-суроодон 5-суроого чейин суроолорду жооп беребиз. Тапшырмаларды аткарабыз. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Жалпы объекттер боюнча, ошонун көптүктөрү боюнча жана курамдары боюнча сөз кылдык. Анда эмесе, жакшы калыңыздар.